Баарыңарга салам. Каналыма кош келдиңер. Көптөн бери видео тарта электим. Мен как всегда камеранын передний камерага тартып атам. Мага ошондой удобный. Түрккө турмушка чыккысы келген кыздарга же болбосо түрккө турмушка чыгуунун 5 минусу деп айтып берейин. Эң биринчи эле бул чувство вины, күнөөлүү сезим болот. Анткени турмушка чыккандан кийин эгерде өзгөчө жан дүйнөңөрдө патриотизм деген нерсе бар болсо, өмүр бою күнөөлүү сезим катары болушу мүмкүн. Баягы сезим такыр сени эметпейт да, таштабайт. Дайыма өзүңдү күнөөлүү сезесең, өзүңдүн Кыргызстаңды таштап кеткендей сезимдер болот. Ошого дайым болсоңор турмушка чыгышыңар керек болот. Анан хейтерлерге айта кетчү нерсе, түрккө турмушка чыккан кыздарга аябай көп сөз айтылбаш керек. Анткени өз убагында мен дагы аябай көп сөз айтчумун, сындачумун. Акырында өзүм турмушка чыгып калдым бул жака. Ошондуктан сүйүү эчтекеге карабайт. Так что жаман комментарий жазбай эле койгула. Экинчиси, бул тил боюнча, мисалы эгерде түрккө тие турган болсоңор, күйөөңөр кыргыз тилин же орус тилин үйрөнө албаса, силер өмүр бою түрк тилин сүйлөп, керек болсо түркчө ойлонуп калышыңар дагы мүмкүн. Анан кээ бир бул жака турмушка чыккандардын кээ бирөөсү кыргыз тилин дагы унутуп калгандар бар. Билбейм, алардын негизи жанагы Россияга барганда деле ошол кыргызча сүйлөй албай калышат го кээ бир кыргыздар. Булардын бир мээси бар болуш керек да, бир эле тилде ойлоно алат дегенчи. Мисалы же орусча же кыргызча ойлонуш керек. Анан баягы орусчада жүргөндөн кийин, тегерек четиң орустар менен иштешкенден кийин эмне баягы адам орусча ойлонуп калабы, ушундай кээ бир адамдарда ошондой бар да. Эгерде мээңер ошо бир тилде гана алып кете турган мээ болсо, анда кыргыз тилин унутуп калышыңар мүмкүн. Унутуп калган кыргыздар бар, кстати, билбейм. Мен кыргыз тилим, орус тилим деле, түрк тилим үчөөнү тең колдоно берем, бир күндө билбейм. Баягы өзүңөрдүн кыргызча бир оюңарды айта албай, оюңарды так нукурап эле жүрөгүнө жеткире тургандай түркчөнү үйрөнгүчөктү кыйналасыңар. Анткени мен азыр деле, канча 5 жыл болду турмушка чыктым, бирок азыр деле мен кээ бир баягы кыргызча айта турган нерселерди түркчө жеткире албай калган учурлар көп болот да. Ошол моменттерде аябай жиним келет. Кыргызча мындай түркчө, мээң түркчө ойлонуп аткан учурда баягы кыргызчадан ойлонгон нерселериңди түркчөдө жеткире албай калышың мүмкүн. Түшүндүрө алдым болуш керек, Экинчиси, бул менталитет менен культура все равно башкача. Кыргызстандын менталитетин, культурун аябай сагынасыңар. Бул жактын менталитетине көнгүчөктүү убакыт өтөт. Бул жактыкы менталитети оңоюраак, бирок психологически оор. Физически оор деле эмес, бирок психологически. Адамдар менен сүйлөшүүдө, алар менен тил табышканда, адам сүйлөп атканда на самом деле что он говорит, может башка эле бирдемсени, сөз менен бирдемсени айтып атат, бирок мааниси таптакыр башка болушу мүмкүн, смыслы. Ошондой моменттерди түшүнгүчөктүү бир узунураак убакыт өтөт. Мисалы биз башында, мисалы ал нерсени эки жүздүү деп кабыл алышыбыз мүмкүн, же болбосо катуу жеткирбейин деп жаным, там татлым деп туруп өздөрүнүн бир айтчу сөзүн айтып коюшу мүмкүн, сага катуу тийбей калышы мүмкүн, анан үйгө баргандан кийин отуруп алып на самом деле этот человек имел это деп эметишиңер мүмкүн да, башка эле нерсени айткан турбайбы бул депчи, мааниси башка болгон турбайбы деп үйгө келип отуруп ойлонуп калып жиңиңер келген учурлар болушу мүмкүн. Анткени бизде, кыргызда, айтчу нерсеңди монтип төгүп эле айтасың, башка бирөөгө деле ошентесиң, башка бирөө деле сага айтчу нерсесин мындай ачык түз кылып мындай жеткирип айтып беришет да. Бул жакта узактан, алыстан бир айтышат дагы, сразу бетке айткан учурлар андай жок да. Үчүнчүсү, менталитет жактан, мисалы коноктошуу да аябай жеңил бул жакта. Аябай коноктошкондо узун столдорду жасабайсың, борсокторду, күрүч, мындай жеңил, оңой эле тамактарды жасап коюп койсуң да, көп деле кыйналбайсың коноктошуп атканда. Даже коноктошкондо эчтеке дасторконго эчтеке бербей деле жөнөтүп ийишет да. Бирөөгө конокко баратканда деле, билбейм, эчтеке колуна албай деле бара беришет да, бизде андай жок мисалы. Анан үчүнчүсү, өмүр бою иностранецдей болуп жашап өтөсүң. То есть эмне, сени баягы все равно түрк боло албайсың, анткени сен мисалы кыргыз болсоң кыргызсың, казак болсоң казаксың, орус болсоң оруссуң. Анан бул жака турмушка чыксаң деле өмүр бою эмне, иностранка катары кабыл алышат все равно. И өзүңдү ошондой все равно сезесиң. Эми өзүңдү сезбесең дагы, өзүңдү местный бул жакта сезип жүрө бересиң, бирок башкалар все равно сен каяктыксың, корейсиңби, кытайсыңбы, япониядансыңбы деп сурай беришет да, все равно.
кыргыз казактарды билгендер Сардар эле кыргызсыңбы деп мынтип сурашат. Мисалы иностранец дегенде кээ бир жерлерге барып калганда бир нерсе сатып алайын десең, все равно сага кымбатыраак бааны айтышы мүмкүн да. Ал эми жанагындай компьютерден кассадан өткөргөндөр болсо, это кандай баа болсо ошондой баа менен эле сатышат. Мен, кстати, ошондой кылам. Анан СНГ, төртүнчүсү СНГ мамлекетиндеги продуктыларды сагынып өтөсүң. Анткени мисалы Кыргызстандын продукциясы Россияга барсаң, Россияда деле бар, Казакстанга барсаң, Казакстанда бар, Өзбекстанга барсаң, Өзбекстанда бар. Бул жакта жок. Бул жакта только турецкий, Турциянын өздөрүнүн өнүктүргөн продукцияларын сатышат. Анан бул жакта мисалы корейский эмелерден деле, жана косметикалардан деле только интернеттен эле заказ кылып ала аласың да. Бир атайын магазиндерге барып дароо алайын, сатып алайын десең, жок андай. Мисалы курут же болбосо кээ бир мисалы салаттарды жасайын десең, ошолордун эмелери бул жакта жок да. Например, фунчоза, фунчоза салат жасайын десең, ушундай сыяктуу бир темалар көп бул жакта. Бешинчиси бул Кыргызстандагы жаңылыктардан артта каласың. Азыр мисалы Кыргызстан аябай өнүгүп өсүп атат, ойло сонун болуп атат. Мен барганда да көрүп, улам барган сайын аябай суктанып келем да. Реально аябай прям президентибиз аябай сонун кылып койду Кыргызстанды, гүлдөтүп. Анан тууган катнаш деген нерседен все равно артта каласың. Хочешь, не хочешь, анткени сен Турцияда жашап аткандан кийин достордун, балким классташтардын, балким кошуналардын, ошол жакта өзүңдүн жакшы көргөн кошуналарың бар болсо, туугандардын жакшылык жамандык деп чоң эле жакшылык жамандыктарда чогуу болуп калбасаң, атап бир отуруштарга барып, жана мисалы шернелер бар, андай сонун бир отуруштар бар. Жөн эле бири-бирин конокко чакырып, конокко баруу деген сыяктуу нерселерден артта каласың. Артта калбайсың, просто кандай десем, кошулбай каласың да. Бара албайсың да кантип, мисалы тайжең баарыңарды үйгө чакырып атам келгиле деп группага жазсаң бара аласың, бара албайсың. Ошондой сыяктуу нерселерден артта каласың. Эгерде ушул нерселерге дайым болсоңор, пожалуйста. Бирок негизи мен турмушка чыгып атканда эме деп айтышчу да башкалар. Ушул жака турмушка чыгып кеткен турбайбы? Эми кийин аябай өкүнөт деп айтышчу. Кийин аябай өкүнөт, анткени өзүн все равно жалгызсырайт. Анткени жалгызсырайт деген теманы мен эми түшүнө баштадым да. Жалгызсырайт деген бул жанагы Кыргызстанда өзүңдүн туугандар тараптагы кар катнашка кошулбай, мындайча айтканда, туугандарың менен көп көрүшпөй каласың, өзүңдүн жакшы көргөн тааныштарың, досторуң менен көрүшпөй каласың. Ошол нерсе улам чоңойгон сайын мен ооба сезе баштадым. Бирок ал нерсе мен Кыргызстанда жашаган адамдардан деле ошол нерсени көрүп атам. Мигрант болуп жашап жүргөндөрдөн деле көрүп атам. Чет өлкөгө үй бүлөсү менен жашап, көзү кыргыз болсо деле, мигрант болуп чет өлкөдө жашагандардан деле ошол сезимди мен көрүп атам, интернеттеги видеолордон көрүп атам, мисалычы. Ошондуктан ал нерсе бир жерге деле бир чоң тиешеси жок деп ойлойм. Ошо, кийинки видеолордо көрүшкөнчө, сөзсүз түрдө подписка, лайк.